Урматтуу коллегалар, эми кечки эле бир эле маселени көтөрүп атып, силер да чарчай элексиңер, мени да чарчатпайт окшойсуңар да. Ушунча туруп, мен сизден кечирим сурайм, сиз татыктуу кадрсыз, мен ишенем, татыктуу кандидатсыз. Бирок деген эмнеге кайра эле бир да аял кишини тапкан жоксуздар? 30 жылда мен ойлойм миңдеген айым кандидаттар бар. Счетный палатада иштеген, эсеп палатасына татыктуу айымдар бар. Ушунчалык бизди мындай ырайы көрбөй жатасыңарбы, жактырбай атасыңарбы? Мен бул жерде 4 айым коллегам отурат да. Кандай дейсиңер, урматтуу эжекелер? Сурооnuма бердиңизби? Эргел Жалалбек. Сиз презентация кылып атпайсызбы? Ошон үчүн сизден сурайт окшоймун да. Чоң рахмат. Чындыгында биз айымдарды да карап көрдүк. Бирок тилекке каршы бул кишинин өткөн турмуш жолун, тажрыйбасын көрүп туруп, анан счетный палатага өзү дагы мурун аракет жасаган экен. 34,5 жыл ушу налоговый система жана бухгалтер болуп иштеген экен. Биз ойлодук ушул киши татыктуу болот депчи. Ошондуктан айыл кишилердин талапкерлиги өтпөй калды. Өтпөй калдыбы же кандидаттар бар беле? Бар эле кандидаттар. Эми мындай да, Бакытбек Усенович, лидер фракциясыз. Дагы бир ирет суранам да, бул жолуңуздар мына 3 жолу сурандым, бул жолуңуздар урматтуу коллегалар, урматтуу айымдарга кайрылат элем да. Мен түшүнөм, фракцияга тиешелүү нерселер бар да, бирок деген айымдарды алып арасында татыктуу жок дегенге мен мындай күмөндөмүн, бар болуш керек. Мүмкүн жалаң мырзалар голосовать этип добуш берип атып, анан айымдар өтпөй калды болуш керек деп ойлоп калдым да. Мен суранат элем да, айымдарды колдош керек. Анткени деген мырзалар да мырзалардын мындай этот какой-то бир мындай сексизм болуп атат да биздин парламенттечи. Неужели бир да айым кандидат жок болуп атат? 3-4 жолу мына суранып атабыз да. Мен колдой албайм, сизди сыйлайм, урматтайм, жалпы кандидаттарды, бирок кечиресиздер, мен добуш бере албайм. Мен каршымын. Айым кандидаттарды алып келиш керек. Рахмат. Рахмат.